Кийинки сөз Самилкожо Мирлан мырзага берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Марлен Абдрахманович, бул мыйзам негизинен жакшы тилектүү мыйзам экен да. Муну эгер биздин мамлекет ушинтип төрөлгөн баланын чөнтөгүнө, казынасына тыйын салып кое турган болсок, Кудай буйрса жакшы болот. Бирок Жибек айым, сиз айтып атасыз, 11 миллиард болот экен, биз таба албайбыз дедиңиз го азыр, Да, бизде азыр ошондой болуп атат. Жогоруда айтып кетишти го, тамак аш жагындагы көтөрүү маселеси бар МКШЛде. Таба албайбыз дедиңиз тагы. Пока что болуп атат, бирок бизде азыр рабочий группа түзүлгөн. Ошонун алкагында может карайсыңар деп, ошон менен карайбыз. Демек, бизде таба албай атсак, бул мыйзам эртең жөн эле нерсе болуп калбайбы, Марлен мырза? Ошон үчүн жанагы рабочий группа, иш группа түзүлүп атат. Экинчи окууга чейин жана башында белгилеп кеткендей, биз экинчи окууга киргизбейбиз до тех пор, ошол рабочий группа суммасын аныктаганга чейин. Бул сөз түрдө аныкталгандан кийин гана биз киргизебиз. Тапкандан кийин гана киргизебиз экинчи окууга. Ага чейин концепциясын кабыл алышыбыз керек. Анткени регламент боюнча биз азыр эчтеке өзгөртө албайбыз, экинчи окууда өзгөртүүгө киргизебиз. Анан bir жылына 100 000 бала 18-ге чыгат экен. 3 000 сомдон болгондо деле бул 3 миллиард, 11 миллиард эмес, 3 миллиард. 3 миллиард сом. Мен ойлойм, ушунча профицит бюджетти кабыл алып берип аткандан кийин, ушунча биз депутаттар отургандан кийин, эгерде балдарыбыздын келечегин ойлобосок, анда башка мыйзамдар эмне кереги бар деген дагы маселе туулат да. Өзүңүз айткандай, мына Элвира Жыгалбековна да белгилеп кетти. Баарына табылат да, бирок балдарга табылбайт. Бул биздин келечек деп айтабыз. Бул биздин эртеңки билимдүү келечек келсинби, же билими жок жаш балдар келип, анан мамлекетти башкарсынбы. Маселе ошодо болот деп ойлоп атам. Ошон үчүн мен ойлойм, акча табылат. Бул боюнча атайын даже указ даярдалып туруп токтоп калган. Указда дагы президент ушул нерсени көтөрүп атайын берилсин деген бир саясат өзү бар негизи. Болгону 23 жылдан деп жазылып калганга байланыштуу албетте отрицательный келет. Себеби 23 жылда бул акча жок. Биз 24 жылдан дейбиз. Макул 25 жылдан дейбиз. Бирок так даана чечип алып туруп алып келебиз улай берсин. Туура, так даана чечип алып киргизсек жакшы болот да, баягы жөн эле нерсени чыгарып албай. Муну айтып атканыбыз, бул негизи жакшы нерсе, болуп калса, Кудай буйрса. Эми башка суроо. Жөлөк пулду тыңдап төлөй албай жатабыз, урматтуу Жаңыл Шембековна. Бүгүнкү күндө жөлөк пулда мындай маселелер болуп атат. Бир уй 6 жандыкка барабар болуп атат, туурабы? 5 кою болсо, бир уйу болсо, жөлөк пул берилбейт. Эгерде бир уй 5 кою жок болсо, жаштар жаш алимент үй бүлө кредит ала албайт. Эки жагынан барып жарга такалып атат. Кандай кылабыз муну? Бүгүнкү күндө мына жерлерди кыдырып келдик. Жаш келиндер бизди соцзащита келип алып, малдын кыгын, жампасын текшерип атат дейт. Ушуга чейин жетпей эле койсо кандай болот эле? Токтотуп коюңуз. Убакыт кетип атат, мен сүйлөгөн жокмун. Урматтуу Мирлан мырза, ооба, сиз айтып аткан маселе азыр эле мен жогоруда айтып кеттим. Бизде азыр Улуттук банктын келишими боюнча, биринчи компонент боюнча бизде азыр жумуш жүрөт. Ошондо бул жөлөк пулдун, үй бүлөгө көмөк алуучулар жөлөк пулун, ошол боюнча биз бардык критерийлерин, механизмдерин карап чыгат жумушчу топ. Азыр жумуш башталды ал боюнча. Тагыраагы күндөн күнгө жал куйругун кыркып эле кетип баратабыз. Эми тоголок жетимдер канча жашка чейин карамагыңызда болот мамлекеттин? 18 жашка чейин бүгүнкү күндө 1268 бизде жөлөк пул алышат, 6000 сом өлчөмүндө. Или эмеде окуса, училищаларда 23 жашка чейин. 18 жашка чыккандан кийин ошолор кимдин көзөмөлүндө болот? Каралабы же кароосуз кетеби туш тарапка? Бизде дагы мындай интернаттан чыккан балдарды болсо, бизде сопровождение болот кошто. Канча жашка чейин? Каяка барат, эмне 18 кылат? жаштан чыккандан кийин. 18 жашка чыккандан кийин каяка барат, эмне кылып атат, ошол боюнча көзөмөл болобу, болбойбу? Ооба болот.
ПТУларга, училищеларга окутууга. Ушул боюнча сиздер кат жүзүндө маалымат берип койсоңуздар бизге. Мен сизден суранам, так маалымат берип коюңуздар. Үчүнчү нерсе, региондогу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйлөрүн карайсыздарбы? Бизде алар мамлекеттик социалдык заказын алкагында биз аларды жыл сайын колдойбуз. Бирок сынак жарыялайбыз. Сынактан утуп алган биздин коммерциялык эмес уюмдар, ошол фонддор, уюмдар катышкан. Эгерде ошол сынактан жеңип алса, биз аларды колдойбуз да. Бизде мамлекеттик социалдык заказда жылына 48 миллион сом бөлүнөт. Бул только балдар эмес, бардык категорияларды каалайбыз. Уулгайган жарандарды, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү, ошондой эле үй бүлөлөр, ортурдук турмуштук кырдаалга кабыл болгон үй бүлөлөр. Кандай сынак? Долбоор жазышат. Ошол долбоордун алкагында. Ошол жерде иштеген тарбиячылардын штаттык бирдигин ким чечет? Алар айлык алабы же кандай тарифте иштеп атышат? Алар айлык алат, бирок биз деген мамлекеттик социалдык заказ бул социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн ушул жарандарга биздин ошолор көрсөтүлгөнгө берилет да. Булар коммерциялык эмес уюмдарда, коомдук фонддор, алар деген бизге карабайт да негизи. Булар грант менен түрүндө жашашат, кээ бирлер муниципалдык бюджетте болушат. Анан кээ бирлер ошол бизден баягы сынак жарыялап, жакшы долбоор сунуштаса, биз аларды жыл сайын колдойбуз. Жаңыл Шембековна, эми жөлөк пулдарды баарына бирдей 3 жашка чейин же 5 жашка чейин жөлөк пул төлөп берүү боюнча оюңуз кандай? Ак кара деп бөлбөй туруп, коюң бар, уюң бар дебей туруп. Ооба, ошол мен жогоруда айттым го, жана группа, ошол группада негизи ошондой сунуштар көп түшүп атат, бизге сиз айткан сунуштар. Анан ошол топ иштеп чыгат. Мен ойлойм, ошондой колдойт эле го деп ойлойм да. Ал азыр баардыгы эле ошондой сунуштарды берип жатышат да негизи. Жибек Курманбековна, эгерде 3 жашка чейин, 5 жашка чейин баарына жөлөк пул төлөнө турган болсо, каржы маселеси кандай болот? Чече алабызбы же чече албайбызбы? Мирлан Самикожоевич, былтыр эле билесиз 800 сомдон 1200 көтөрдүк. Бул 1200 тем более региондордо андай албайт. Багы 50%тик высокогорье деген бар, ошолорду кошулуп келгенде 1800-1900 сом болуп калат. Бул мен жана жогоруда айтып кеттим. Вообще биздин жөлөк пулдордун общий суммасы бюджетте 17 миллиард болуп каралып атат. Анан бул жанагыдай эле маселе болуп атат. Сиз айтып атпайсызбы, 3 жашка чейин дегенде ошол эле жылына төрөлүп аткан балдарды алып келип кошуп келсек, бул чоң эле сумма болуп калат да. Мен азыр каралат деп айта албайм. Эмгек министрлигинен 100 000 сомдон берилип атат президенттин тапшырмасы менен. Ошолорду алып аткандардын пособиясы 40 кылып атат да. Бул максаты эмне? Пособиядан четтетип коюубу? 3 айга чейин берилет. 3 айдан кийин багы бул 3 жылга чейин иш алып барыш керек. Ошону 100 000 алып алып туруп, анан кандай багытта долбоор жазылган болсо, ошол долбоордун негизинде алып барышат да. Бул убакта төрөлүнбөйт. Рахмат, чоң.